Салам барыңыздарга достор. Бүгүн мен сиздерге корейский манты пикодинин жасалуу жолу менен бөлүшөм. Анда видеону аягына чейин көрүп, менен чогуу болуңуздар. Эң алгач камырын жасап алабыз. Ал үчүн бизге 1 стакан жылуу суу, 1 чай кашык туз, 1 чай кашык ачыткы, 1 чоң кашыктай өсүмдүк майы жана 1 чоң кашык майонез кошуп, баарын жакшылап аралаштырып, un кошуп, жумшак камыр жууруп алабыз. Камырдын үстүн жаап, жылуу жерге көтөрүлгүчө коюп коебуз. Пияз менен капустаны абдан майда кылып турайбыз. Майда турган капустага жарым чай кашык туз кошуп, жакшылап аралаштыра алабыз. Кызып турган майга пиязды салып, 3-4 мүнөт жакшылап аралаштырып туруп алабыз. Пиязга туз кошуп, артынан уетине тартылган ашты салып, 3-4 мүнөт туруп алабыз. Татымына жараша туз, кара, кызыл мурч, кубатылган сарымсак кошобуз. Капустаны салып, дагы 5 мүнөт аралыгында кууруп алабыз. Көтөрүлүп чыккан камырды бөлүктөргө бөлүп, орточо кылып жайып алабыз. Камырга фарш салып, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып түйүп алабыз. Кайнап турган бууга коюп, 25 мүнөттө бышырып алабыз. Тамагыңыздар дамдуу болсун.